Тоң районуна карай жер. Ал эми жол трассасы транспорт министрлигине карайт. Транспорт министрлигинин коопсуздук үчүн койгон дубалы булчу. Ар жактан таштар кулап түшүп, жолдогу жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун сактоо үчүн атайын коюлган дубал. Бул дубал эменин балансында турат, транспорт министрлигинин. Ошон үчүн транспорт министрлигинен да уруксат алыш керек эле. Тоң район. Булар алган эмес, транспорт министрлигинен алган. Буларда эч кандай айыл өкмөттөн алыш керек эле. Буларда эч кандай уруксатнама деген кагаз болгон эмес. Булар жөн эле эл аралык фестивалдын алкагында деп туруп эле өз билгенин жасай берген да. Бул Кыргызстан эгемендүү өлкө болгондон кийин биздин чек арабызды аттап өткөндөн баштап биздин мыйзамыбызды сыйлаш керек болчу да. Булардын максаты эмне себептен ушундай? Эми булардын максаты граффити художников дегендин өзү көчө сүрөтчүлөрү деп аталат. Көчө сүрөтчүлөрү коомчулукту өзүнө көңүлүн бурдуруш үчүн көрүнгөн жерге сүрөт тартат. Алар ушул аймакты тандап алган. Себеби бул жака дүйнө жүзүнөн туристтер келет. Экинчиден бул жер ыйык жер, биздин Боом Капчыгай, Ысык көл тарап, Ысык көл манастырлардын мекени. Ошол ыйык мекенди булар кандай десем, кандайдыр бир руханий жактан басмырлап шылдыңдоого аракет кылышкан да. Кийинчилер келип жыйында айтып берди, жазылыш стили өзү туура эмес депчи. Дегенден кийин 3 точка коюлуп, алдына жанагы атайын белги коюлуп, анан кандай деп суроо коюп туруп, анан дагы 2 точка коюп, анан штрих койгондун өзү таптакыр мазак болуп түшүндүрөт. Это, во-первых. Во-вторых, эми Залкал Манасчынын оозунан ушундай сөз чыгарып койгон туш. Мен силерге келгичекте биякта турдум мына мен. Жакшылап киши туруп байкаса, бул терс таасирлер көп эле экен, действительно. Көз менен караганда эле билинип турат дегене жаман кийимдерди кийгизип коюптур биздин саймал таштарга дегене. Мындай көз караш менен любой киши келсе да түшүнөт да мунучу сразу. Бул Боом Капчыгайында ошо кыргыз менталитетине туура келбеген, кыргыз улутун шылдыңдап тартылган сүрөттөрдү бүгүн өчүрүү демилгеси жүрүп жатат. Кыргыз чоролору коомдук бирикмесине бир нече активисттер кайрылган. Ошо сүрөттөргө көңүл бурсаңыздар, ушул сүрөттөрдөгү баягы кыргызды шылдыңдаган сүрөттөргө кандайдыр бир чара колдонсок болот эле дегенден улам Кыргыз чоролору коомдук бирикмеси бүгүн келип, мына колубуздан келишинче өзүбүздүн каражатыбыз менен баягы өчүрө турган краскаларды атайын сатып алып, мына азыр өчүрүп жатабыз. Чындыгын айтканда бул биринчи эле жол эмес, буга чейин дагы ушундай эле башка улуттагы сүрөтчүлөр дагы кыргыз улутун баягы шылдыңдоо максатында сүрөт көргөзмөлөрүн уюштуруп келген, ар кандай деңгээлде шылдыңдап ошо калпактарына чейин жөргөмүчтөрү жабыштырып келген. Бүгүн дагы ошондой эле мына биздин баягы белгилүү манасчыбыз Аякбай Каралаевдин дагы баягы образын жаратып, аны да бир шылдыңдап баягы тартканы белгилүү болуп атат. Андан дагы эң негизгиси бул жерде кыргыз баягы аталарыбыздын кыргыз элин коргоп, кыргыз элин жерин коргоп, ошо душмандардан курман болгон ата-бабаларыбызга курулган, орнотулган балбал таштарды бул жерде кандайдыр бир деңгээлде мазактап, анын үстүнө маймылды отургузуп, көзүн чукутуп койгондору бул жалпы кыргыз элине бул жасаган кандайдыр бир шылдың, кыргыз элинин кандайдыр бир мазактоо иретине кабыл алдык да биз буну. Ошондуктан бул иш-чараны өткөзүп жатабыз. Ошончо жатабыз, көрөсүңөр сүрөттөрдү. Жакында эле 31-июлда Ловсекте ушундай бир башка улуттар тарабынан атайын бир 6 сүрөтчү бир көргөзмө уюштурду, ачык көргөзмө. Ошол көргөзмөдө кыргыздын када салт үрп адатын тепселеп, ошол жерде кыргыз улуттук кийинген кыздарды, балдарды ар кандай түрдө мазактап сүрөттөрдүн атайын тартышкан экен. Мен силерге көрсөтөйүн. Мына биринчи сүрөттү караңыздар.
Бул жерде турат. Карышкырдын сүрөтүн тарткан. Башына калпак кийгизип койгон. Бул деген кыргыздар, булар карышкырлар дегенди берет да. Мына ушундай жапайы карышкырлар деп. Анан кийин мына кыргыздын кызы, татынакай кыргыздын кызы тартып, чачтарын өрүлүп турат мына. Бирок колуна момтип, курал карматып койгон. Бул бир террорист кыз кылып койгон да кыргыздын бир кызын. Астында болсо мына кыргыз, бүгүнкү күндө кыргыз дегенде ырылдап, ичинде мындай сөз көрсөтүп келет. Ал эми киргиздер унчукпай жашап келет деген нерсени чагындырып турат мына. Киргиздин оозу жабылып турат. Көрүп атасыздар. Кийинки сүрөт. Мына кийинки сүрөттө бул жерде мына кыргыздын апасы колуна автомат кармап турат. Мына автоматты карматып туруп кыргыздын апасы. Кыргыздын апасы качан автомат кармачу эле? Бул дагы кандайдыр бир туура эмес көрүнүш деп эсептейбиз. Андан тышкары мына бул жерде көрүп атасыздар, кыргыздын кызы калпак кийип, көздөрүн, ооздорун боеп, бир кандай бир сойку кыз катары көрсөтүп койгон. Анан кыргыз калпакчан мен бул жерде жазып атат. Менин атым Урукбай. Кыргыздар Урукбайдан тараган, биз Урукбайдын тукумдарыбыз деп мына аны дагы сүрөткө тартып, колун болсо жанагы койдун туягы кылып койгон. То есть бул деген эмне деген сөз? Биз малбыз. Биз малдан тараганбыз деген нерсени чагылдырып турат. Бул жерде да мына кыргыз апанын элеси. Андан кийинки сүрөттө мына көрүп атасыздар, кыргыз баласы. Бул жанагы мультфильмдеги, кинодогу Человек-паукту келип моминтип, бул жакта эмне кылып жүрөсүң Кыргызстанда деп, баягы муутуп атканын көрсөтүп турат. Андан кийинки сүрөттө мына караңыздар, кыргыздын кызы. Мына кыргыздын жигити, кыргыздын кызы эмне кылып атат? Бул жерде түшүнүктүү бар, мен айтпасам делечи. Айтканга тил да барбайт бул нерсеничи. Анан кийин мына кыргыздын калпагы. Мына аз биз болсо чоролор калпак кийип турабыз, баарыбыздын калпагыбызда манастын эн тамгасы турат. А бул жерде пауктун сүрөтү, жөргөмүштүн сүрөтүн тартып шылдыңдап, муну калпак кылып тигип